Мавлюда Кулназарова балдарын жаңы ачылган бакчага алып келди. Алар мындай шарттагы бакчаны шаардан гана көрүп келишсе, эми күн сайын жеткинчектердин ордосуна айланат. Бүгүн биз бакчага алып келдик балдарыбызды. Бакчанын шарттары бардыгы жакшы, уктоочу бөлмөсү бар, ашканасы бар, ажатканалары бар, шарттары бардыгы жакшы. Буюрса. Мурункусу шарттары жок эди. Мунусу жакшы. Балдарым биринчи жолу бул сайтка келдат, аябай жакты, шарттары жакшы экен. Бүт шарттары мен түзүп бериптир. Президентибизге чоң рахмат. Бул жаңы бала бакча Баткен районуна караштуу Достук айылында курулду. Ачылыш аземине өлкө башчысы Садыр Жапаров, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышса, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү айыл эли жеринен күбө болушту. Бул имараттар ак жолтой болсун, сиздерге буйругулуктуу болсун, кут болсун демекчибиз. Саналып өткөн социалдык объектилердин ачылышы менен 3-чү рет дагы бир жолу куттуктайбыз сиздерди. Бакча 50 орунга ылайыкташып, окуу залы, уктоочу бөлмөсү, ашкана, сырткы ойноочу аянтчасы да каралган. Сметалык баасы 35 миллион сом. Экинчи региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында курулган. Эшиктеги балдар ойноочу аянтчалар да аябай кеңири болду. Ичиндеги ар бир комнаталар, уктоочу бөлмөлөр аябай кеңири болуп, ашканалар отдельно болуп, продукталарды сактоочу кампалары менен бөлүнүп бүт, медайымдын өзүнчө кабинеттери бөлүнүп, курулуп, усулкана отдельно болуп, бар жогу бардык шарты менен жылуу, электрический паровой отоплениялар коюлган. Ичинен жылуу суу, муздак суу бүт бар жогу чыгат. Аябай жакшы ыңгайлаштырылып, курулуп берилди. Ушунун бар жогун бизге ушундай жаркыраган жакшы шартты түзүп берген президентибизге рахмат. Достук айылында 2015 жылы мектептин эски имараты балдар бакчасы болуп уюштурулуп, ал 30 балага ылайыкташкан. Өткөн жылдагы чек арадагы каргашалуу окуяда толугу менен күйүп кеткен. Толугу менен жабыркап калганда, эч нерсебиз калган эмес, күл эле болуп калган. Ошону кайрадан бир жомоктогудай кылып эле бизге кайрадан калыбына келтирип берди. Албетте бул жерде биздин президентибиздин салымы өтө чоң. Мектебибиз курулду 100 орундуу, балдар бакчасы 50 орундуу, ФАП курулду. Булар да бардыгы шарты менен болду. Бардыгы шарты менен. Мурда мындай эмес эле да. Мурда ушул мектепти бөлүп эле бир чекесини садик кылып, бир чекесини мектеп кылып, ошону пайдаланып жүргөнбүз да. Жаңы бакчанын ачылганына айыл эли абдан ыраазы. Бардык шарттары менен салынганын көргөн ата-энелер убактылуу башка жактарда окуп жаткан балдарды кайра алып келебиз дешип, кубанычтарында чек жок. Ушунчалык биздин жок болгон, кыйрап жок болгон элибизди, Достук айылын жок болгон жерлерин кайрап куруп бердиңиздер. Канча нерселерин жок болду деди. Рахмат, мына десатты караңыз. Жаш бөйөктөр келет, мына жакында биздин неберелер окуйт, иштейт, окуйт, мына иштеп атабыз бардыгыбыз. Буну айтып болбойт, биз кубанычыбызды сүйүнгөнүбүздү айтып болбойт. Илгерки садик менен азыркы садиктин айырмасы өтө чоң. Бул заманбап, муну карагыла, бар жагы жакшы, ылык, ысык баары. Неберелерибизге Алла ыраазы болсун, ушундай чоңдорубузга ушундай жакшы бөйөк жайын салып бергендерине. Аталган айылда балдар бакчасынан башка мектеп, ФАП, турак жайларында ачылышы болду. Эскерте кетсек, Когалаңда өрттөнүп кеткен 417 үйдүн 59-у ушул айылга таандык. Эми алардын баары калыбына келтирилди. Чынарбек Алипбеков, Мирзат Нууманов, УТРК Ош, Баткен облусу.